Урматтуу наючоктор, биздин эң алгачкы умтула турган жогорку бийиктигибиз бул биздин авточеберлик болуш керек. Билесиздер, маркетинг боюнча алганда биз мастер продаж дегенди айтканбыз. Биринчи кезекте мастер продажды жабуу депчи. Анан ошол статусту ар дайым өзүнөн өзү жабылып турган нерсе бул авточебер деп аталат. То есть примерно 120 000 сомдон үйдө көзөй акча айына түшүп турат. Муну жазуу өтө эле оңой нерсе. Бизде азыр автостеппер деген түшүнүктү киргизип атам. Мен өзүм степ деген эмне бул өзү? Степ деген бул билесиздер, мына адамдын биягынан 300 000, биягынан 300 000 балл өткөн сайын бизде степ жабылып 4 000 сомдон чыгып турат эмеспи? Анан ошол степти такай регулярно жапкан кишилерди мен автостеппер деп койдум. Ушундай автостепперден, башкача айтканда, степ жапкан кишилерден эки жагыңыздан бир 3төн основной партнер болсо жетиштүү болот сизге. Кантип дебейсиздерби? Мынакей, мына степ жапкан кишилер, анан булар өзүлөрү эле жаппастан астынан бирден, экиден, мен примерно минимум бирден деп атам. Бирден кишиге степ жаптырып иштесе, мисалы мынакей үйдө жакта турган кишиники астында мисалы биягында бир кишини степ жаптырса, мисалы могу эки киши биягынан 300 000, бир жагынан 300 000 өткөндө 600 000 балл өтүп атат дагы. Ошол киши милдеттемесин алып, мына кишини өстүрүп атат, стебин жаптыртып. Ошо 15 күн аралыгында, билесиздер, биздики ошо чеберлик жабыш үчүн маркетинг план боюнча 15 күн аралыгында момундай товарооборот өтүш керек, 2,5 миллион эки жагынан, ошондо авточебер болсоңор. Ошол 15 күн аралыгында мына эки киши 600 000 балл, биягынан 300, биягынан 300 өткөндө бир степ жабат. 15 күндө, то есть 4 000 сомдон алып атат. То есть бир айда 8 000 айлыкка чыгарса бир кишини бир жагынан, мына эки киши өзү бул бир эки степ жапса, бул өзү 4 степ жабат. Көрдүңүздөрбү? 4 степ жабат, бул уже 16 000 сом деген билдирет. Ошондой эле автостеппер дагы бирөө турат, бу жерде анын да биягынан бир же эки киши, минимум бир киши бул ошо контролго алып, эми булар жаңы өсүп келаткан кишилер, жаңы өсүп келаткандар, бул катталгандан кийин активно ар бирин мындай маалымат берип өстүрүш керек ылдамыраак. Ал үчүн өз үчүңүздөр керек, жанагы маркетинг планды айтып үйрөнүп, компания жөнүндө айтып үйрөнүшүңүздөр керек. Ошондо сиздерде элге жеткирип, тез структураңыз өсүп чоңоюп кетет. Анан автостеппер мынакей, ар бир киши мына астыңызда 3 автостеппер эле бирден кишини колго алып, степ жаптырып турса эле, өзүлөрүнүн 4 степ жабып атат дагы, примерно да. Астында алар бирден степ жабып атат да. Эң түбүнө, мисалы сиз бир кишини өстүрүп атасыз деп коелу. Постоянно биз клубинага көңүл бөлүп турабыз. Клубинада жаңырген адамдардын стептерине көңүл бөлүп турабыз да. Буну дагы сиз колго алып, мисалы бул дагы 15 күндө бир степ жапкыдай кылып иштесеңиздер, ошондо 15 күндө биягыңыздан 2,5 миллион, бул жагыңыздан 2,5 миллион баллдан өтүп турат. Бияк менен деле ошондой. Мисалы сөзсүз эле 3 эле киши автостепперин болуш керек деген сөз эмес. Сөзсүз эле алар бир эле кишиге степ жаптырыш керек деген сөз эмес. Эми бул примерно, мисалы могу кишинин биягында 2 киши бар деп коелу, степ жапкан. Биягы болсо жөн эле клиенттер болуп калышы мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Ар кандай форматта, бирок сиздер ошо основной структурадан бир 3-4 кишини тандап алып, костяк кылып, ошолорго силер степ жаптырып, алардын стептерин контролдошуңуздар керек да. Анан барган сайын булардын стеби дагы көтөрүлүш керек. Кечке эле былтыр деле айына 4 степ жаап, анан быйыл деле айына 4 степ жаап жүрө бербестен көтөрүлүш керек да. Мисалы былтыр айына 4 степ жаап аткан киши быйыл уже автомастер болуш керек дегендей. Эми биз жана өткөн сабакта биз авточебер болуш үчүн астыңызда автостеппер болуш керек деп айттык. Автостеппер да болуш керек да, туурабы? Ал дагы ошо 15 күндө бирден степти кантип жабат. Сөзсүз түрдө автостеппердин астында автоклиенттер болуш керек да. Клиентский базасы болот, ар бир эле кишинин астына каттаган тууган тушкан, өзүңүздөр иштеген жериңиздерде кошуналарыңыздын баарын жазып, өзүңүзгө клиентский базага киргизип аласыз дагы. Мына ошолар авто клиент болуш керек да. Мисалы бир кошунаңыз деп коелу, кошунаңыз постоянно зуми паста алат сизден. Төгүнүп калса алып турат, жаңыртып, кремин алат, посудомойкасын алат. Дагы бир классташыңыз постоянно витаминдерин ичет, дагы бирөө косметикасын алат постоянно дегендей. Ошолорго баардык ассортиментти тааныштырууңуз керек да. Мисалы паста алган кишиге пастаны сунуштап коюп эле, келе паста алып келип берсиңер, пастаны алып келип бере бербестен, ассортиментти көрсөтүп турушуңуздар керек да. Момундай бар деп. Себеби алар билбейт да бизде эмне бар экенинчи. Өзүнүн билгенин сурап алып турат жаккан нерсеничи. Ошентип сиздер клиентский базаңыздан автоклиенттерди пайда кыласыздар. Ошо автоклиенттер мисалы кийин жүрүп отуруп степ жапкан кишиге айланат да, автостеп. Себеби алар азыр билесиздер, маркетинг планында киргизилген тиги толтоо байланыштуу өзүнүн товарооборотунан
деле акча мындай айлык алганга сиздер шарт түзүп берсеңиздер болот да. Ошо клиенттер мисалы кызыгып кетиши мүмкүн. Ошо колдоно туруп маркетинг план түшүндүрүшүңүздөр дейт да, сөзсүз түрдө. Себеби маркетинг план бизде өтө жөнөкөй эмеспи. Көпчүлүк адам негизи биздикин жөнөкөй экенин билбестен оор деп ойлошот. Көп эле сетевойго окшотуп оор деп ойлоп даже не хотят пробовать, даже уккулары келбейт да көпчүлүгүчү. А сиздер ошону шартын келтирип, мына оңой эле деп кабинетин ачып карап, мынакей көрдүңүзбү сиздин личный балаңыз мончо болуп калды. Могуяка 1-2 иш жазсаңыз, анан ал мисалы кошунаңыз зумный пасталса, монча балл болуп калат экен. Ошентип сиз балдарды чогултуп эле айлыкка чыга беребиз деп түшүндүрсөңүздөр, астыңыздан степ жапкан кишилер пайда болот. Түшүндүңүздөрбү? Кантип сиз автостепер болосуз? Биринчиден, клиентский базаңызда авто клиенттер пайда болуш керек. Экинчиден, астыңызда автостеп жапкандар көбөйүш керек дагы. Ошол авто клиенттериңиз акырындап автостепперге айланат да, эгерде туура подход болсо.